Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiya'i vel mursalin. Nebiyyina ve habibina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hormatlı dostlar, жараткан elimde Allah Taala bugünkü günübüzdü mübarek kılsın. Her birimizden başlagan kadamlarımız menen жараткан günlerimizi geçirip ahiretibizdi Allah'ın abad bolsun. Туғандар, бүгінгі қойылған біздің темамыз Muharram айы туралы екен. Иншаллах, сол ай туралы тоқталып кетеміз. Muharram, туғандар, сол хижри тарих, календар болып тұрған болса, хижри календарда бұл ай бірінші болып келеді. Хижри летоисчислениясында бұл ай ең бірінші ай. Григорианский календарда бізде январь болып, бірінші ай январь болып келіп отқан болса, бізде хижри тарихта Muharram айы ең бірінші ай болып келеді. Туғандар, мынау ушул айлар Muharram Аллах Субханаху ва Тааланың арам болған айларының бири болып есептеледі. Арам деп мынакей Аллах Таала туғандар Алланың бір аятына тоқталам. Аллах Субханаху ва Таала: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Инна иддаташ шухури индаллахи 12 шахра фи китабиллахи яума халақас самавати вал ард минха арбаатун хурум. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Tavba Suresinin 36. ayatı. Жараткан мына ушул аятында мындай дейт: Аллах Тааланын китебинде жараткан кудуреттүү Аллах Тааланын айларынын саны 12 ай. Жер жана асмандарды жараткан кезде мына ушул 12 ай, ушул айлардын 4-өсү арам айлар, хурум, арбаатун хурум деп Аллахтын кешил жерде айтылды. 4 айы арам. Залика дину ал-кайим. Бул мына ушундай улуу, урматтуу болгон Алланын дини бул. Мына ушундай дин. Бул айлардын ичинде силер бири-бириңерге зулум жасабагыла. Мушрик болгон адамдарга жалпы согуш кылгыла. Силерге жалпы согуш жарыялап согуш кылгандай силер аларга согуш жасагыла. Жана билгиле, Аллах таквалуу адамдар менен бирге деп Аллах Таала ушул аятында айтылды. Туғандар, ушул исламда биздин динибизде арам деп белгиленген нерселердин ичине адамдын аброю, адамдын намысы, мына ушул адам үчүн ыйык болгон нерселердин бардыгы арам деп тыюу салынган. Ошондуктан туғандар, мына ушул адамдын аброюна, адамдын нафсине, анын намысына тие турган, мына ошол нерсени буза турган бардык ошол нерсеге түрткөн басылдардын баарын шариятыбыз арам кылган. Ушак, гыйбат, тастыкталып алган миш-миш сөздөр, кыйла вакал, мына ушул нерселердин бардыгын шарият арам кылган. Эмне себептен? Эмне үчүн дегенде, мына ушул нерселердин биринде дагы пайда жок. Аллах Субханаху ва Таала Кур'ан Керимдин bir ayetinde la khayra fi ketirin min necvahum illa men amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin beynen nas ve ma yef'al zalika ibtigaa mardatillahi fesawfa nutihi ecran azima. Allah aytады, адамдардын топтолуп, үйүлүп, сүйлөгөн сөздөрдүн көбүндө жакшылык жок. Топтолуп үйүлгөн жерлердеги айрыкча сөздөрдүн баары мына ошол адамдардын жүрөгүн кызытып, ошол адамдардын нафстарын ушундай бир алуулантырып күйгүзгөн ушак, гыйбат, бирөөнүн этин жемей, мына ушул темалар мели укмуш, кызуу талкууга алынат. Мына ошондуктан Аллах Субханаху ва Таала ушундай сөздөрдө жакшылык жок деп Аллах Таала айткан эле. Бир гана эгерде ушул адамдар сүйлөй турган болсо, ошентип кучкаваца этип бир жерде сүйлөй турган сөздөрү, ошол сүйлөгөн сөздөрдүн темалары ичине бир жакшылыкты камтыган болсо гана ошолордо жакшылык болушу мүмкүн деп Аллах Таала айткан эле. Ал деген эмне? Садакага буйруган. Бирөө кыйналып калыптыр. Тиги паланча адам ушундай оор абалда экен,
деп ошол нерсенин үстүндө бир гам жешсе, же болбосо бир жакшылык бир иштин үстүндө сөз кылышса, же жок дегенде мына ошол адамдардын ортосундагы бузулган мамиле, адамдардын ортосундагы мамиле, туугандар, айрыкча мына ушундай тастыкталбаган ушак, гыйбат, мына ушул нерселерден мусулмандардын ортосундагы биримдик ынтымак талкаланып келет. Мына ошол нерсени оңдоп, ошол нерсени түзөп, мусулмандардын биримдигин, бекемдигин, ынтымагын кайра түйгөлөө ордуна биз дагы ошол нерсени ырбатып, андан дагы багы өлгөндүн үстүнө көмгөн сыяктуу ушундай мамилени жасап келебиз. Аллах субханала таала ушул нерсенин баарын арам кылган. Туугандар, мынакей ушул 4 ай Зулкада, Зулхиджа, жана ошондой эле мынакей бүгүнкү биз отурган Мухаррам ай, бул 3 ай бирине бири кошо келген, жана ошондой эле туугандар Ражап айы бул өзүнчө келген. 4 айдын ичинде мына ушул нерселер бир гана 4 айдын ичинде арам болуп калды. Бири-бирине зулум кылып, адамга курал көтөрүү, адамдын жанын алуу, ушул нерселер бир гана ушул 4 айдын ичинде арам болду беле? Жок, 4 айдын ичинде арам болгон эмес. Туугандар, бул нерсе теги адамзат үчүн бул нерсе арам болгон эле эзелден. Аллах субханала таала адилеттүү зат. Аллах таала зулумдан, адилетсиздиктен аруу зат. Ошондуктан Аллах бул зулумду эң биринчи орунда өзүнө жана ошондой эле бардык пенделерге арам кылган болчу. Арам жасаган болчу. Тыюу салган эле. Ошондуктан туугандар, мына ушул 4 айдын ичинде гана токтолуп калып калган айларда анан бири-бирин шубай берсе боло берет деген нерсе бул туура эмес. Бул дегени туугандар, мына ушул жараткан кудуреттүү Аллах субханала тааланын айлары. Мынакей бир жылда 12 ай бар. Туугандар, мына ушул системаны жараткан кудуреттүү Аллах таала яума халакас самавати вал ард. Аллах айтып атат, мынакей жер жана асмандарды жараткан кезде. Жер жана асмандарды жараткан кезде деп атат. Туугандар, фи китабилла, Аллах мына ушундай кылып жазып, ушул системаны жаратып, Аллах таала мына ушундай бекем кылып койду. Эми көпчүлүк мына ушул динден, имандан алыс болгон адамдар жаштыгынан мына ушул билим үйрөнүшүп, өзүнүн билимин арттырып, жогорку билимдүү болсун. Андан соң өзүнүн бир тармагында бул терең изилденип, андан ары алсын. Профессор, академик профессорлорго айлансын. Бирок туугандар, Аллах субханала тааланын хидаяты бул абдан улуу белек экендигин биз дана ушул нерседен көрүп турабыз. Эгерде жараткан Аллах тааланын хидаяты, Аллах субханала тааланын ушул иман нуру, жүрөктөгү иман нуру бул бир гана акылдуу, билимдүүлөр үчүн татыктуу болгон кезде туугандар, мына ушул көптөгөн ученыйлардын баары мусулман болуп кетмек жок. Бирок бул адамдардын көпчүлүгү Аллахтан узак жана күн сайын билими терең болгон сайын бул Аллах тааладан узакташып бара берет. Эмне үчүн дегенде бул Аллахнын хидаятынан махрум болгон курган инсан, бактысыз инсан. Мына ошол көптөгөн ученыйлардын, билимдүүлөрдүн, булардын дүйнөгө караган көз карашы. Булар билим алышып, булар үйрөнүштү, билимдерди үйрөндү. Бардык тармакта, химия болсун, биология болсун, физика тармагында болсун, бардык тармактарда бул билимин арттырды. Бул билими Аллахнын хидаятына эми алып келбей жатат. Эмнеге? Жогоруда биз айткандай, адамдын жогорку билимдүүлүгү бул хидаяттын показатели болушу мүмкүн эмес. Мына туугандар, ошол билимдүү инсандар үчүн бүгүн жараткан Аллах тааланын бизге берген Куран, ыйык Куран китеби, туугандар, бул Курандын аяттары, туугандар, мына 15 кылымга жакын убакыт мезгил өттү. 1,5 миң жылдай убакыт өттү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга мына ушул Куран түшкөндөн бери 1,5 миң жыл өттү. 1,5 миң жыл ичинде адамзаттын мына ошол илимий технологиялык жактан прогресси канчалык деңгээлде ашканын баарыбыз эми мынакей көрүп болуп турабыз. Бул негизи өзү алдыга болгон скачок, бул туугандар
180 жылдын ичиндеги болгон скачок болду. Эми мына ошондой инсандар өздөрүн аябай билимдүү профессор, академик болуп ошентип эсептеген инсандардын көпчүлүгү хидаяттан махрум болгондон кийин ушул жараткан кудуреттүү Аллах субханала тааланын аяттарын окуган кезде бул аяттардын баары бул адамдар үчүн эмнегедир аябай бир жөнөкөй, бир примитивный мына ошондой сүрөттө буларга көрүнүп жатат. Туугандар, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын доорунда мына ошол Куран 15 кылым алдын түшкөн кезде бул Куран ал кезде укмуш чоң бир адамдардын арасында ошол кезде баа төкмө акындар, араб тили эң таза тил болуп турган кезде, ошол кезде туугандар арабский грамматика, наху, сарф деген илимдер болгон эмес. Эмне үчүн дегенде ал нерсеге эч кандай муктаждыктын кереги жок. Адамдар сүйлөгөн тил бул таптаза араб тили болчу. Жана ошондой эле ал доор төкмө акындардын доору болуп турган кез эле. Ошондуктан бул Курандын аяттарынын түзүлүшү, ичинде камтыган мазмундары жана бул Курандын өзүнчө бир стилистика, рифмалары дагы бул акындардын айткан бир ырлары сыяктуу эмес, бул өзгөчө экендигин ошол нерсени туугандар ошол кездеги акындар ошол нерсени бар баамдашты. Жараткан Аллах субханала таала бул нерсени ыр деген жок, бул стих эмес, бул багы поэма эмес, ырчылардын токпоо тургандай. Бул нерсени ошол кездеги акындар бул нерсенин укмуш экендигин чындыгында алар боюна алышты. Мунун ыр сыяктуу эмес, бул өзгөчө экендигин Аллах субханала тааланын сөзү. Ошондуктан мына биз эми ишенген адам үчүн оңой, жок ишенбегендер үчүн албетте кыйын. Ишенбеген адамдар үчүн дайыма помеха болуп турат. Багы плохому танцору что-то мешает дегенде дайыма бир нерсе бул адамга тоскоолдук жаратып турат. Көрө албайт. Ошол акыйкатты, чындыкты вникать этип жүрөгүнө эч качан ушул нерсе жетпейт. Ошондуктан туугандар мына бүгүн мен кече жакында бир жерден анын улутун билбейм, ол орус тилинде сүйлөп атыптыр. Куранды араб тилин изилдеп окуп үйрөнүп, Куранды мен ошондой баягы тилге, кайсы тилге которгондо билбейм, орус тилге которгон окшойт. Куранды мен котордум деп атат. Сүйлөгөн сөзү полный ахинеяны айтып атат. Бир абсурд. Ушундай нерселерди. Жана ошондой эле дагы бир средства мына могул соц тармактарда дагы бир адам пайда болуп калды. Билбейм, ал орус улутунда жанында эки кыз отуруп алып, укмуш суроолорду берип атат, ал ортодо бардык суроолорго укмуш жооп берип атат. Эми алар үчүн укмуш. Иманы жок болгон инсандар үчүн укмуш. Мусулмандар үчүн укмуш эмес. Мусулмандар үчүн Аллах Тааланын Кураны укмуш. Мусулмандар үчүн пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын сөздөрү укмуш. Ал адамдын ошол сүйлөп жаткан, мен ушул нерсени да эскертип коймокчумун. Мен кичине бир эки уктум, түшүнүктүү. Бул мына ошол туугандар биз мусулмандар мынакей эми бул реалдуу сүрөт, каалайсың каалабайсыңбы, бүгүн ислам мына ошол суннизм менен шиизм, шия менен суннанын ортосунда биз бөлүнүп калган. Мына ошол сүйлөп жаткан адам дал ошол шияны колдогон топтордон экендигин билип алыш керек. Көпчүлүк түшүнбөгөн адамдар баягы грамотно укмуш сүйлөп, аябай бардык нерсени эле жай менен сүйлөгөндөй болуп, бул укмуш, бирок алып келген сөзү бул чындыгында мына ошол дажалдын сөзүн алып келишет. Эми туугандар, мына ошол жерде 4 айды Аллах субханала таала харам деп. Харам деген сөз туугандар мына ошол биздеги кыргыз тилибиздеги сөз бар го, урматтуу деген, урмат деген сөз. Урмат деген сөз дагы корень слова бир. Хурмат деген бул арабчасы. Хурмат көбүнчө биздин кыргыз лексиконго араб сөздүктөр киргенде бизде деформацияга көбүрөөк учурайт, кабылат. Өзбектерде андай эмес. Өзбектерде арабский сөз ошол бойдон өзгөрбөй калат. Бирок бизде жаман чоң деформация. Биз бурмалап жиберебиз. Ошон үчүн бизде дайыма багы адамдардын ортосундагы ошондой полемика. Адалбы же халалбы депчи. Адал же халал, арам же харам. Туугандар, арам
айларды Аллах субхана тағала арам қылып қойышының себеби, то есть бұл айлардың шундай өзгөчө бір урматқа ие болгондугу, мына ушул айлардың ичинде вооруженный қол салу, соғыш қылу, урушу, қан төгүү деген нерселердин баары тыюу салынат. Бұл илгертен бұл нерсени арабтар карманып келишкен. Илгертен. Туғандар, бизде мынакей эки согушуп аткан тарап боло турган болсо, ошол примирение келип, мисалы кол коюш мүмкүн да, мисалы паланча күнгө чейин давай ок атмай жок. Личный тартипке келтирип алайлы. Ошол убакытка чейин, датага чейин деп туруп ошентип келишимге келиш мүмкүн. Дал ошол сыяктуу эле туугандар, ошол Аллах Тааланын 12 айы, мына ошол 12 айдын ичинде 4 айы бул мына ошондой арам айлар болуп эсептелет. Эмне үчүн эми бул арам айлар болду деген суроо жаралып турган болсо, жараткан кудуреттүү Аллах Таала бул айлардын өзгөчөлүгүн бизге көрсөтүп жатат. Бул айлар жөнөкөй башка айлар эмес. Бул ай укмуш улуу айлар. Зулкаада, мынакей Зулкаададан кийин Зулхижжа айы туугандарына ажылык ушундай улуу чоң ибадат өткөн Зулхижжа айы, андан кийинки мынакей Мухаррам айы туугандар. Бул Мухаррам ай мусулмандардын календарында эң биринчи ай болуп ошентип кирип келген. Эң биринчи ай болуп аларда Григорианскийде айттык, баягы январь биринчи ай боло турган болсо, бизде Мухаррам биринчи ай болуп эсептелет туугандар. Мына туугандар, жараткан кудуреттүү Аллах Тааланын ошол микоттон эгерде ихрам байлап, лаббайка деп Аллах Таалага моюн сунган абалда ажылыкка аттанган мусулман инсан, жараткан Аллах Таала айтып атат, эмне дейт? Фала рафата вала фузука вала жидала фил хадж. Аллах Таала мына ушундай эрежени киргизип койду. Мына ажылыкка аттанган инсан бол эми ортодогу конфликттин ситуациялардан качыш керек, порочный нерселерден качуу керек. Эркек менен аял таптакыр бири-биринен дене баягы жакындык ошондой нерселерден сактануу керек. Кыскасы, мына ошондой эрежелерди бул сактанышы керек. Эмне үчүн? Мына ошол ажылык Зулхижжа айындагы мына ошол ажылык ибадаты дагы ушундай улуу туугандар. Бардык улуу күндөрүбүз мына ушул арам айлардын ичине кирет. Эми Мухаррам айы, Аллах субхана ва таала туугандар, бул айды дагы биз Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын тарыхына назар сала турган болсок, Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам Мадинага келгенде, билесиңер, Мадинада ал жерде илгертен жашаган коренной ошондой багы жөт уруулары жашап келген. Алардын крепостьтары бүгүнкү күнгө чейин, азыркыга чейин тарыхый ошол наследиялары бар калган. Мына булар акыры кийин ал жактан депортация кылынган, мажбур болушкан ошол нерсеге. Эмне үчүн дегенде, өздөрүнүн ошондой эч качан ошол мусулмандардын ортосундагы салган интригаларына эч качан токтотпостон, качан көрсөң ушул от жагып, май коюп, ошондой нерселерди алып жүрүп, жана ошондой эле мусулмандар менен кандайдыр бир келишимге эгерде кол койгон болсо, келишимдерди биринчи орунда бузуп, ошондой нерселерди жасап отуруп, акыры булар ал жерлеринен бүтүндөй выселение болуп чыгып кетишкен. Азыр ал жерлер бүгүнкү күнгө чейин туугандар Мадина шаарында турат. Тарыхый ошол слептери калган, крепостьтары. Эми туугандар, мына ошол биздин исламыбыз туугандар, эгерде бизге кандайдыр бир дайым айтып келебиз, эгерде Аллах субхана ва таала пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам кандайдыр бир эрежени бизге киргизген болсо, демек ал сөзсүз түрдө ичинде камтыган чоң жакшылыктар бар деп биз бул нерсеге толугу менен ишенебиз. Эмне үчүн дегенде, биз мусулман адамдар мына ушундай болушубуз керек. Биз жараткан Аллах Таала эч качан бизге жамандык каалабайт. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам дагы эч качан туура эмес нерсени бизге шариятыбызга киргизген эмес. Ошондуктан бүгүнкү күндө ошол кээ бир, мисалы туугандар, ислам тарыхы экен, эми ошол ислам тарыхындагы болгон кээ бир айтайлык конфликтный ситуациялар бар боло турган болсо, мусулман адамдын бүгүнкү позициясы кандай болуш керек мына ошол конфликтный ситуацияларда? Биз
Туугандар, тем более 15 жыл өткөндөн кийин биз ал жердеги айтайлык мусулмандардын ортосундагы болгон айрыкча пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын сахабалары тууралуу ошончалык бир детальдарга вдаваться этип, обсужденияга жол коюп, мындай нерсени бизге эч ким жүктөп койгон эмес. Биз бул нерседе таптакыр позициябыз. Туугандар, биз ооз ачпайбыз. Биз бүгүн өзүбүздүн жеке ар бир инсан, ар бир мусулман өзүнүн жеке жашоосунда, өзүнүн жеке жашоосундагы болгон проблемалар менен разобраться не может. Үй бүлөсүндөгү проблемасын чече албай жүрөт. Үйүндөгү проблемасын чече албай жүрөт. Жок, бул азыр сахабалардын проблемасына кирип ошол жака барып алып эми 15 кылым мурдагы болгон нерселерди детальдарына вдаваться этип ошол жерде кто прав, кто не прав рассуждать эткени мындай нерсени бизге эч ким берген эмес. Туугандар, ошондуктан пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдан кийин адамзат арасынан эң эле улуу, эң сүйкүмдүү, эң авторитеттүү адам биз үчүн Абу Бакр Сиддик радиаллаху анху. Андан кийин Умар ибн Ал-Хаттаб радиаллаху анху. Туугандар, биз ушул нерсени дайыма жүрөгүбүздө тутуп жүрүшүбүз керек. Осман, андан соң Али радиаллаху анху. Бүгүн ушул кээ бир жерлерде ошондой баягы мен айттым соц тармактарда ошондой адамдарды, мусулмандарды заблужденияга тартып аткан, ошол нерселерде ушунчалык баягы укмуш аябай күчтүү аппетит менен ошондой проблемаларды сүйлөп отурган адамдар чыгып атат. Ошондуктан мен эскертип кетет элем. Сомнительный нерселерди, ушундай шектүү нерселерди укпагандар. Эмне үчүн дегенде бул вирус, мусулман адамдын жүрөгүнө вирус түшүп калышы мүмкүн. Вирус бул жакшы нерсе эмес. Аллах субханаху таала бардыгыбызды ошол вирустардан өзү сактасын. Эми туугандар, мына ушул арам айларды айтып өттүк. Арам айлары бул абдан орду улуу дедик, иншаллах. Туугандар, мына ошол Аллах таала инна иддата шухури, Аллах айтып атпайбы? Мына ушул аятында баягы индаллахи 12 шахран, Алланын алдында бул 12 ай, фи китабилла, яума халакас самавати вал ард, жер жана асмандарды жараткандан баштап, мынакей 12 ай. Бул летоисчисление. Туугандар, бардыгыбызга белгилүү бул нерсе. Эми туугандар, мынакей асмандагы бүгүн галактикага биз назар салабыз. Эми азыр эң эле ушу алдыда ушул жогорудагы биздин үстүбүздөгү асман мейкиндиктерин изилдеп жаткан, мисалы ошол Хаббл деген эң күчтүү телескоптор, же болсо ошол космос жакты изилдеген американский НАСА болсун, мына ошолордун изилдеп, айтайлык, Красный планетага, Марста жашоо мүмкүнбү, мүмкүн эмес, Марска мынакей марсоходдорун учуруп, жана ошондой эле бир канча жылдан бери учуп барып жүргөн ошондой спутниктерден алынган фото жана ошондой видео, ушундай бир запистерди гана адамдар бул жактан биз эме кылып көрүп атабыз. Туугандар, чындыгында урматтуу бир туугандар, мына ушул асман, ушул галактикага эгер биз назар сала турган болсок, биз өткөндө айтпадыкпы? Адамзат канчалык бул изилдеген ученый болбосун, хорошо, кандай болбосун, асман мейкиндигин, астрономияны укмуш изилдеген, өмүр бою астрономияны изилдеген ушундай бир абдан чоң ушундай ученый болсун, мына ушул ученыйдын дагы башында толук тура вопросительный знактар. Эмне үчүн дегенде, мына ошол мейкиндикти толук изилдеп, галактиканы изилдеп билип калуу бул адамдын колунан келбеген нерсе. Аллах таала Кур'ан Керимде аяты бар ушул тууралуу. Канчалык адам ушундай жогору карабасын, бул адамдын көзү үмүтсүз болгон, өзүнө бир жооп таба албастан кайра эле өзүнө кайтып келет деген. Кайра эле өзү кайтып келет деген. Ошондуктан жараткан Аллах таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Иншаллах, мына ушул Мухаррам айдын ичинде дагы туугандар зару яму ашура деп туугандар Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ушул тарыхында болгон нерсе, Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам бизге ушул нерсени кийин буйрду. Келсе ошо баягы жөөт дедикпи, Мадинадагы жөөттөр орозо кармап атышкан экен.
Анан Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ошол орозонун причинасын сурады. Эмне үчүн орозо кармап атасыңар дегенде, Аллах бизди ушул Муса жана Бану Исраилди баягы фараондон качкан, куткарган күн, ошонго знак благодарности биз Аллахка орозо кармайбыз деп. Деген кезде Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям мусулмандарга бизге дагы орозо кармаганды буйрду. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айтты, жөөттөргө караганда Мусага биз татыктууракпыз деди. Туугандар, эмне үчүн дегенде, Мусага жөөттөргө караганда биз татыктууракпыз дегени, туугандар, мына ошол жөөттөргө келген Муса алейхиссаламдын алып келген акыйкат чындыгынан бурулуп кеткенден кийин сөзсүз түрдө мен Мусанын адамымын деп сүйлөгөн адамдын сөзүндө фальш бар экендигин бардык акылдуу адам билет. Ошол сыяктуу эле бүгүн ушундай. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямдын үммөтүмүн деп туруп, ла иляха иллаллах Мухаммадур расулуллах деп сүйлөп туруп, бирок бул адам өзү дал ошол өзүнүн айткан антынын тескерисин жасап турган болсо, албетте бул адамды дагы искренний чыныгы Аллах үчүн жана ошондой эле пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям үчүн мусулмандыгы аябай бүтүн жана таза деп айтуу дагы ооруга айланып калат. Эмне үчүн туугандар? Мына ошол жөөттөр менен насронийлерге окшогула деп. Пайгамбарыбыз мусулман халифул яхуд ва насара. Жөөт жана насронийлерге силер окшогула. Мына ошол Ашура күндө биз туугандар 9-10 кармайбыз. Же болбосо ошол күн жана эртеси күн менен биз кармайбыз. Иншаллах бул нерсе баары dinimizde caiz inşallah. Biz de ошол Allah'ın razılığı üçün karmap berебиз. Эмне үчүн дегенде, ушул Мухаррам айдын чоң бир Allah'ın bitken fazileti, урматтуу бир туугандар.